Эрендердин эр оюну Көкбөрү деп ошентип Көкбөрүнүн гимни жаңы эле жаңырып өттү. Денени дүркүрөткөн Көкбөрү гимни дайыма кадимкидей өзгөчө бир сезимдерди тартуулайт. Урматтуу мекендештер, саламатсыздарбы? Бишкек шаарынын 141 жылдыгына карата Бишкек шаарынын мэринин кубогу үчүн болгон алгачкы беттеш башталуу алдында турат. Бул Аккулат майданы НТ Спорт каналы сиздерге ошол бардык мэриянын кубогу үчүн болгон беттештерди сиздерге сунуштап бермекчи. Кызматыңыздарда болсо мен Эркин Абдуллаев жана ошондой эле алгачкы оюн ошентип башталды. Төшбулак командасы менен ушул жерде аларга каршы алгачкы беттешти Көкжал баштады. Жана чү дегенде эле чабуулга ошентип Көкжал оюнчулары чыгып атат. Жана түз эле тайгазаңдууду көздөй жөнөдү эле. Мына ушундай дагы бир Көкбөрү дүйнөсүндө жаңы турнир, стабилдүү жыл сайын өтүп тура турган турнир башталды деп айтсак болот. Алгачкы упай бул жерде ошол демек Төшбулак командасы бул сары кызыл болсо, ал эми сары боз кийим менен булар ошентип Мелис Муратов эсепти ачты. Октябрь районунан келген Бишкек Көкжал командасынан ошол Муратов Мелис 1995-жылы төрөлгөн оюнчу Зайчик менен барып эсеп санын ачып кетти жана ошентип 1-0 менен Көкжал алдыда. Мына Төшбулак кызыл сары жана сары боз булар Көкжал командасы. Албетте бул командаларды Көкбөрү сүйүүчүлөрү чындыгында билип калды десек болот. Ошол жогорку лиганын алкагында өздөрүнүн беттештерин өткөрүп келет. Ал учурда Төшбулактын оюнчусу ошентип мына Автандил уулу Тайгазанга барды. Эсеп 1-1. Улак Тайгазанда көз ачып жумганча Көкжал командасына ошентип жооп берип кетти. Мына ошол Автандил уулу Марат өтө жакшы жооп берди азыр. Төшбулак алгачкы ошол ылдам салынган салымга атаандаштар тараптан ошол замат жооп берди. Көкжалга Төшбулак жооп берди дагы. Азыр ортолук бөлүктөн кайрадан жүрүш орун алып баштады. Негизинен ушул Көкбөрү боюнча бул мэриянын Бишкек мэринин кубогу үчүн болгон беттештеги Байге фондун эсиңиздерге салып өтөлү. Биринчи орун үчүн 350 миң сомго каралган, экинчи орунга 200 миң сом, үчүнчү орунга 100 миң, төртүнчү орунга 50 миң сом. Жалпысынан 700 миң сом бул Байге фонду Көкбөрүнүн өзүнүкү. Мындан сырткары ат чабыш, жорго салыш, кунан чабыш бар. Ал эми бул ат чабыш ошол Аламан Байге чоң ат чабыш, анда болсо өзүнчө Байге фонду бар. Жалпысынан алганда албетте бир топ эле сумма бул жерде каралып турат дагы. Эң башкысы мына жакында 9 май жеңиш күнүнө карата беттештер орун алат. Андыктан ушул улуттук лиганын жогорку лиганын күчтүү командалары бул мэриянын беттешине, мэриянын кубогу үчүн болгон беттештерге катышкан жок. Алар ошол жеңиш күнүнө карата даярдыктарды көрүп атышат. Инстаграмдан, ошол социалдык баракчалардан ар бир команда өздөрүнүн даярдыктары тууралуу маалыматтарды салууда. Азыр болсо мына жеке ошондо Төшбулактын оюнчусу Усманбек же Уланбек Асанбековго деген биякта кол жазма менен жазылган, так айтылбай калса көрөрмандар туура түшүнөт го деп ойлойм. Жеке азыр болсо Сейтек Мамбеталиев, демек бул Көкжал командасынан. Көкжал командасынан Сейтек чыккан экен, демек Мамбеталиев. Ал эми ага каршы
Жок, эки командадан тең 3-чү номер чыкты. Андай болсо, мына Төш Булактан Уланбек Асанбеков, ал Тайтору менен 20 жаштагы чабандес. 20 жаштагы чабандес ошентип азыр Улакты жерден эңип кеткенге аракет кылып атат. Ал учурда Улактын бутунан кармады. Ат Улакты басып алган болсо азыр кое берди. Жакынкы тайгазанды көздөй жөнөйт. Көкжал оюнчусу мындай сүрмө топтун арасында кош такым менен эле салып кетпесе башка мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан албетте өнөктөштөрү жардамга келиши керек. Сейтек Мамбеталиев үчүн азырынча тайгазанга жакындаган жок. Карама каршы тарапка азыр болсо ошентип жүрүшкө 10-чу номердеги бул болсо Абдурасулго дейм бул. Төш Булак командасынан 10-чу номер Расул Ажагараев либедир менен жүрүшкө чыккан. Бирок Улак тайгазанга түшкөн жок. Турмес замена олдек oyunda almıştırıp oyuncuları almıştırıyla bilgin ışkırıp atmayın ışkırıp tuttular yaşlılar üzerinde mahkumlar Ал учурда ошентип Көкжал командасынын оюнчусу мына жазамамысына байланды. Марат Автандил уулу. Дал ушул Марат Автандил уулу упай алган болчу. Өз командасы үчүн алгачкы упайды алып келген, алгачкы салымды. Азыр болсо мына Көкжал бир оюнчуга аз болуп турат. Жана ушул мүмкүнчүлүктөн Төш Булак пайдалана алат болду экен. Төш Булак командасы мына Сокулуктуку, мына ушул Сокулукта Төш Булак деген мурдагы Белогорка, азыркы Төш Булак айылы, дал ошол айылдын чабандестери. Азыр болсо ишенимдүү бара жаткан бул Нурбол Муратов. Ой. Нурбол Муратов ошентип тайгазанга барып Улакты салып кетерди. Улак менен кошо тайгазандын сыртына түштү. Калыс ышкырыгын жаңыртып атат. Токтотуш керек. Жок, эреже боюнча эгерде калыс кааласа, мына ушул тайгазандын кырына Улак түшүп калган учурда токтотуп туруп жекеме-жекеге буйрганга укугу бар. Мына ышкырык жаңырды ооба. Эми жекеме-жеке. Ошол дуалдын түйүнө түшүп калганда, тайгазандын түйүндө калып калган учурларда калыс ушул жекеме-жекени буйруп бере алат. Аба ырайы мына бир күндөн бери жамгырлуу болуп атат. Андыктан ушул Акулат майданында дагы оюн талаасы бир аз суу болуп турат, баткак болуп турат. Андыктан өзү 35 килограммдык Улак азыр анын салмагы дагы бир аз көбөйө түштү. Себеби суу болгон жерге бир нече ирет түшүп атат. Жекеме-жекеден Төш Булактын оюнчусу Улакты эңип кетти, тайгазанга жөнөдү жана тоскоолдук кылган эч ким жок. 2-1. Эсеп 2-1. Төш Булак ошентип 2-1 менен алдыга озуп чыкты. Уланбек Асанбеков ал 2 ирет ийгиликтүү болду. Жок, буга чейинкисинде Марат Автандил уулу салган. Азыр болсо Уланбек Асанбеков аны ишке ашырды. Чындыгында 18 жаш Уланбек, жок, Улан 19 экен. 19 жаштагы Уланбек. Жаш оюнчулар албетте келечекте дал ушул чабандестердин арасынан улуттук курама команданын намысын коргогон оюнчулар, улакчылар чыгат деп ишенсек болот. Алгач мына ушундай азыркыдай ири турнирлерде тажрыйба чогултуп, андан кийин биздин белгилүү чабандестердин ордун басат го деген тилек бар. 2-1 менен Төш Булак командасы алдыда дагы. Азыр ортолук бөлүктө
улак жерде аттардын туягынын арасынан эңип кетүү албетте оңой эмес. Көкжал эсепти ачкан болчу. Ошол Көкжалдын бир салымына Төшбулак 2 салым менен жооп берди. Ат үстүндө мына ошентип улакты тартып кеткен. Бул Көкжал оюнчусу Мелис Муратов. Дал ушул Мелис Муратов бул Көкжалдын чабандеси. Ал биринчи улакты дагы өз командасына дал ушул Мелис Муратов алып келген Зайчик менен азыр аянттан сыртка чыгып кетти. Андыктан кайрадан жекеме-жеке. Бул ирет ортолук бөлүктө орун алат. Эки командадан ким чыкканын айта турган болсок, мына Төшбулактан жекеме-жеке чыккан оюнчу бул Уланбек Асанбеков. Минген аты Тайтору. Ага каршы 10 номер менен Тариел Шайлообек уулу. Тариел Шайлообек уулу чыккан болчу. Жана көз ачунган улак ошентип тегерек чейиндин сыртына чыкты. Эми сүрмө топ кадимкидей өздөрүнүн күчүн көрсөтсө болот. Кана улакты жерден эңип кетүү оңой эмес. Азыр болсо ушул жерде Төшбулактын оюнчусу Мырзабек Амангелди уулу эңип кеткенге бир аракет кылып көрдү. Жана ошол эле учурда Жунус Алиев жүрөт бул жерде, Бакыт Жунус Алиев. Мына эми гана улак жерден көтөрүлдү. Кайрадан эле ушул эң активдүү оюнчулардын бири бул Тариел Шайлообек уулу. Месси деген аргымактар бизде аз эмес, өтө көп, дээрлик 3 деп айтсак болот. Бирөөсү Достук командасында, ал арада мына 1,5 жыл оюнга кошулбай, бирок ушул Нооруз майрамына карата беттеште дал ошол атактуу Мессини кыяс Ниязов менен чыккан. Бул албетте ал аргымак эмес, бул андан башка. Ат жана азыр болсо кайрадан жекеме-жеке орун алып, бул ирет дагы Төшбулак командасынан ушул Уланбек Асанбеков чыкты. Бүгүнкү боло турган беттештерди эсиңиздерге салып өтө турган болсок, мына Четинди менен Келечек Суусамыр мындан кийинки оюнда бири-бирине каршы чыгат. Ошондой эле Келечек Азамат менен Карабалта, алар 3-чү оюн бүгүнкү күнгө каралган. Ошондой эле Бишкек менен Ак Жол командалары бүгүнкү 4 беттештин эң аягында чыгып, ушул бүгүнкү оюндарды жыйынтыктайт. 8 команда албетте ар бири ушул тайпалык оюндарда бири-бирин ойноп чыккандан кийин ошонун жыйынтыгында жеңүүчүлөр аныкталат. Эч кандай плей-оффтук беттештер жок, жарым финал, финалдык таймаш деген жок. Ушул тайпадагы командалар эле бири-бири менен беттешет дагы. Эң көп упай алган команда ошондо 350 000 сом биринчи орундун ээси болот. Уткан командага 2 упай, утулган командага 1 упай, утулган командага 0, ошондой эле тең чыгып калса, анда 1 упайдан берилет. Эсеп дал ушинтип жүрүп отурмакчы. Ошондо 8 команда ар бири азыр болсо, ой, жарабайт. Эсептелбейт. Бирок аргымак Азамат. Ушул аргымак кайсы аргымак болду экен азыр? Эгерде жаңылбасам, бул ошол Көкжал командасынын Акбалбан деген аргымак. Акбалбан деген аргымак эч кандай кайра тартпастан Тайгазандын ичине чейин кирип кетти. Тайгазанга же чабандес өзү, же ат өзү кирип кетсе, ал учурда салынган улак эсепке алынбайт. Эреже деген мына ушундай, себеби бул жерде мисалы үчүн ат менен барып токтоп туруп, андан кийин Тайгазандын кырына түшүп туруп, андан соң улакты Тайгазанга салсаң, бул эсептелбейт. Ошол сыяктуу эле ат деле Тайгазандын ичине түшүп алып туруп, кое берсе бул дагы эсепке кирбейт. Азыр болсо мына жекеме-жекеден кийин сүрмө топ менен жана азыр болсо дал ошол эле Акбалбанды минген чабандес. Ой, абайлаш керек.
Акбалбан Аргымак өтө активдүү болуп атат, агрессивдүү оюнду жүргүзүп, аны минип жүргөн Адылбек Кересбеков. Кересбеков азыр Акбалбандын үстүнөн жерге кулап түштү, бирок ошол замат кайрадан анын ордуна башка оюнчу кирди. Сүрмө топ бул жерде улак үчүн күрөштү жүргүзүп аткан мезгили. Эч кайсы чабандес аны эңип кеткенге азырынча мүмкүнчүлүк ала элек. 2-1 менен дагы деле Төшбулак командасы алды да. Мага бирок чындыгында ушул Акбалбан деген Аргымак жакты. Чындыгында Тайгазанды секирип деле үстүнөн өтүп кеткенге анын мүмкүнчүлүгү бар окшойт. Секирип өтүп кетсе ал жарайт. Анда эң башкысы Тайгазандын ичинде турбаш керек, Тайгазандын кырында турбаш керек, аттагы чабандес дагы, улакчы дагы. Үстүнөн секирип бара жатып таштап кетсе, анда ал жарайт. Ал учурда кайрадан Көкжал командасы чабуулда улакты такымдан чыгарганга жетишкен жок. Артынан атаандаштар тоскоолдук жаратып келгенге жетишкен эле. Азыр болсо кайрадан эле экинчи дем менен Тайгазанды көздөй бара жатат. Бул Тилекмат Касымов. Тилекмат Касымов болсо эмне кылды аягында? Ал Аутбек деген Аргымакты мүнүп жүрөт. Жана бул ирет Тайгазанга жакын жете алган жок. Сүрмө топтон такыр сурулуп чыга алган жок. Тилекмат ал учурда демек 16 минутта артта калып тур. Бул биринчи тайм. 20 мүнөттөн 3 тайм. Беттеш орун алат. Өтө көп чабуулду Көкжал командасы ишке ашырууда. Бирок канчалык чабуул көп болбосун, коргонуу дагы ушул Төшбулак тараптан сапаттуу болуп атат. Мына ошонун жыйынтыгында эсеп 1-2 болуп Көкжал командасы азырынча артта болуп жаткан учуру. Албетте Көкжал өзүнүн бактысын чабуулдан издеши керек. Кана улакты такымга басып жүргөн бул Бек Жусупбек уулу. Маршал деген Аргымак менен улакты канча убактан бери өздөрүндө алып жүрөт. Мына Бек Жусупбек уулу Тайгазанды көздөй жөнөдү, өнөктөшүнө улакты өткөрүп берди эле. Анын өнөктөшү Өмүрбек Урмат уулу эми ортолук бөлүккө келип бир нече чабандести атаандашты артта калтырып туруп, андан кийин кайрадан Тайгазанды көздөй жөнөткү дейин. Сол такымга басып жүрөт. Улакты ушул сол тарабынан алган эле. Бул өзү сологойбу же азыр оң такымга алганга жетишпей атабы? Азыр жүрүштө байкайбыз. Бул болсо демек Адылбек Кересбеков. Мына Акбалбан менен дал ушундай мына Акбалбанды жүргөн Адылбек Кересбеков өтө жакшы буйтуп атат Аргымагы. Жана Тайгазанга жакындайын деген учурда бир коргоочу Төшбулактыкы өтө көлөкөсүндө ээрчип, аны бура бастырбай артынан ээрчип алды. Мына эми Кересбек уулу Кересбеков азыр улакты өнөктөшүнө өткөрүп берди. Ал болсо Тариел Шайлообек уулу. Тариел Шайлообек уулу баш кийими жерге түшүп калганына карабастан бара жатат. Эреже боюнча албетте баш кийим кийиш керек. Бирок ойноп жаткан учурда ал жерге түшүп калса, оюн ошол жерде токтоп калбайт. Андан ары улана берет. Көкжал эсеп санын теңегенге бул ирет мүмкүнчүлүк болбой калды. Азыр экинчи темп мененби такымга көп убакыт басып жүрүү да кыйын. Эң мыкты ушундай балтыры күчтүү чабандестер алар бир 2 мүнөткө чейин улакты такымга басып жүрө алат. Азыр болсо мына 2 мүнөткө жакын басып жүрсө, анын демек такымы күчтүү экен деп айтылат. Бирок Көкжалдын оюнчулары анчалык улакты көп алып жүргөн жок. Ал мезгилде Төшбулак чабуулда улакты эрдин кашына койгон Азирет Муратбек уулу болчу. Бирок жыйынтыгында улак күү менен барып Тайгазандан аянттан сыртка чыгып кетти. Эми ушул Көкжалдын Тайгазанына жакын тегерек чейинде жекеме-жеке орун алат. Жекеме-жекеге Төшбулак командасынан кайрадан эле мына Уланбек Асанбеков чыкты. Тайтору менен
биринчи таймдын акыркы минутасы орун алып аткан болсо анда демек азыр булар улакты жерден эңип кеткенге деле жетишпейт сыяктуу. Мына аттардын тиреши азыр Тайтору менен ар жакта кимиси болду экен, аны анык Тайтору менен демек ушул жерде жекеме жекеде Эргаш аттуу аргымак экөө тирешти. Улакты жерден эңип кеткенге жетишти. Акыркы минуттар чабуулга эртерээк чыкпаса биринчи тайм аягына жетип калат. Ат үстүндө улак тартыш. Болду. Ышкырык жаңырды. Эми улакты дагы деле тартышып атканын караңыздарчы. Болду эми. Эң агында ышкырык жаңырганына карабастан бул жерде мына Сейтек Мамбеталиев улакты тартып келди дагы азыр жерге таштап кетти. Биринчи тайм соңуна чыкты. Көз ачып шумганча чындыгында биринчи таймды аягына чыгарып алдык. Эсеп 2-1 Төш Булак командасы алдыда. Урматтуу мекендештер, ошентип Көкжал жана Төш Булак командаларынын ортосундагы экинчи 20 мүнөттүк башталды. Биринчи таймдын жыйынтыгы боюнча эсеп сандары 2-1 Төш Булак командасы алдыда. Биринчи минутада эсепти Көкжал ачкан жана андан кийин арадан 1 мүнөт өтпөй Төш Булак командасы жооп берди эле. Андан кийин алар 2 ирет ийгилик жаратып кеткен. Ал учурда Төш Булак чабуулга чыкты. Азирет Муратбек уулу көз ачып шумганча тайгазанга жетип барды эле, бирок албетте атаандаштар ага тоскоолдук кылганга жетишип калды. Ошентип экинчи таймдын башында биз улакты тайгазандан көрө алган жокпуз. Азыр Төш Булак өздөрүнүн тайгазанына келди. Ошол эле жерден Азирет Муратбек уулу өнөктөшүнө улакты өткөрүп берген жана ошентип Шамал менен жарышып Төш Булактын кийинки оюнчусу тайгазанды көздөй бара жаткан болсо, азыр ылдамдыгын токтотту, өнөктөшүнө өткөрүп берет окшойт. Бул Мырзабек Амангелди уулу. Жок, эч кимге өткөрүп бербестен өзүндө демек ыңгайлуу учурду күтүп улакты өзүндө алып калып атат. Ага каршы Көкжал командасынан Өмүрбек Урмат уулу коргонууга чыкты. Өмүрбек Урмат уулу ал 18 жашта, быйыл 19га чыгат. Ал учурда улак азыр Расул Ажагараевде. Расул Ажагараев 1989-жылы төрөлгөн Либидер деген аргымак менен Расул тайгазанга жакындап барды. Жана бул жерде кош такым орун алчуда эмес. Анткени жанына жакын келгенге өнөктөштөрүндө мүмкүнчүлүк болгон жок. Мына эми гана кош такым менен ыңгайын издеди, бирок ыңгай келбей калды. Улак жерге түшүп калды эле. Кайрадан улак эңип кетип атат. Ой азамат, улактын шыйрагынан эмес эле кадимкидей жүнүнөн кармап көтөрүп кетти дагы. Азыр болсо Төш Булактын оюнчусу бул Марат Автандил уулу. Эки улактын биринчисин салган. Ошол Автандил уулу ал тайгазандан улакты ийинип кеткенге жетишти эле. Азыр Көкжалдын эки тараптан эки оюнчусу тоскоолдук кылып чыккан, бирок аларды артта калтырган бойдон тайгазанга жетип келди. Бир айланып чыгышы керек. Кана жок, тоскоолдук. Бул жерде күч. Коргонуу өтө жакшы. Эки команда өтө жеңил ойноп атат. Аба ырайдагы оюнчуларга сонун мүмкүнчүлүктү түзүп берди. Күн ысык эмес. Күн ысык эмес болгону бул чабандестер үчүн да ыңгайлуу. Ошол эле учурда аргымактар үчүн, аттар үчүн дагы өтө жакшы. Азыр болсо жекеме жеке орун алат. Анткени улак аянттан сыртка чыгып кеткен. Чыныгы мырзалардын оюну Көкбөрү ошентип бүгүн алгачкы Бишкек шаарынын мэринин кубогу үчүн болгон турнирдин оюнун булар ишке ашырып атат.
Бүгүнкү күнгө 4 беттеш, эртең дагы 4 беттеш, андан кийин дагы 4 оюн бар. Мына ушундай чабандастар бири-бири менен командалар бири-бири менен ойноп, ошол 3 күндүк беттештердин жыйынтыгында жеңүүчүлөрдү аныктайт. Азыр болсо буга чейин чыгып аткан жекеме-жекедеги оюнчулар 2 командада тең 3-чү орундагылар чыгып атат. Тайторуну минген Уланбек Асанбеков, ошондой эле Көкжал командасынан Эргашты минген Сейтек Маматалиев. Ал учурда Уланбек Асанбеков улакты жерден эңгип такымга басканга жетишти. Бул 2-нчи номердеги оюнчу. Андай болсо бул демек Төшбулак командасынан Айбек Айкенов болчу. Айбек Айкенов улакты өнөктөшүнө өткөрүп берди. Ал болсо демек Жунус Алиев, Бакыт Жунус Алиев. Бакыт Жунус Алиев ортолук бөлүккө чейин келди улак менен. Анын жанына эч ким ээрчип келген жок. Албетте Тайгазандын тегерек четин коргоп атышат. Бул албетте командалык оюн, андыктан тактикалык жүрүштөр 1-нчи орунга чыгат. Эч кандай прессинг бул жерде орун алган жок. Ушул жерде негизги ишенимдүү маселе бул коргонуу болуп атат. 2 команда үчүн тең болгону бир гана упай айырма бар. Бир салым айырманы кайсы учурда болбосун өзгөртүп кетсе болот. Жана Төшбулак азыр атаандаштын Тайгазанына жакын барган менен сүрмө топтон сурулуп чыкканга эч кимде мүмкүнчүлүк жок. Бакыт Жунус Алиев дагы деле улак менен. Бакыт Жунус Алиевдин азыр такымга басып жүрө берип чарчады болуш керек. Буту андыктан бул жерден мүмкүн бирөөгө топту өткөрүп берет. Бирок такымы катуу экен бир тойлемда. Канча убакыт, бир мүнөттөн көп убакыт өтүп кетти, дагы деле улакты такымга ишенимдүү басып жүрөт. Ушунчалык өжөр чабандестердин бири экенин байкасак болот. Жалаң ушул Тайгазанды гана көздөгөн оюнчулардын бири. Арт жагынан өзүнүн жанына өткөргөнгө аракет кылды эле. Бул жерде мына кош такым менен ийгилик жаратуу такыр болбой жатат. 2 команда тең кош такым менен азырынча улакты Тайгазанга сала элек. Азыр болсо мына ошол жерден Бакыт Жунус Алиев улакты Мирлан Ырсалиевге өткөрүп берди. Мирлан Ырсалиев тажрыйбалуу оюнчу. Ал 32 жашта минген аргымагы кара куш. Мирлан Ырсалиев өтө жогорку ылдамдыкты көрсөтпөсө дагы жана ошондой эле азыр Тайгазанды көздөй жөнөдү эле. Азырынча улак салына элек. Демек буга чейин тайпалык оюн 8 команда бири-бири менен ойнойт аткан болсо жок. Негизинен ал абал башкача экен. Азыр ушул чабуулдан кийин турнирдик сетка тууралуу демек сөз кылабыз. Бул жерде демек 2 команда чейрек финалда ойношкан экен. Уткан команда ошондо жарым финалга чыгат. Жок дегенде ушул турнирдик сетканы деле тактап коюшса болмок. Албетте ушул Ноорус майрамына, жеңиш күнүнө карата жана президенттин кубогу үчүн болгон эгемендик майрамындагы турнирден сырткары мэриянын дагы турнири кошулуп атканы бул өтө жакшы. Бирок уюштуруу иштеринде албетте кичине тактык керек. Азыр болсо аттын башын буруп келип аутка чыгып кетейин деп, бирок буруп келип кайрадан Тайгазанды көздөй жөнөдү эле. Өтө чапчаң Шамдагай чабандестер аргымактары менен чогуу кайрадан келип тоскоолдук кылганга жетишип калды. Экинчи таймдын экинчи жарым бөлүгүндө Көкжал командасы башынан аягына чейин чабуулга чыккан. Азыр болсо тескерисинче активдүүлүк мына ошол Төшбулак командасында болуп атат. Бир салым айырма бул көп нерсени чечпейт. Бирок эгерде эсеп 3-1 болуп кетсе, мына ошондо да ана Көкжал командасына ыңгайсыз болуп калат. Азыр болсо улак менен Расул Ажагараев. Расул болсо буга чейинки беттешти дагы бир нече ирет чабуулга чыккан, бирок анда
албетте улак тайгазанга түшкөн эмес. Расул болсо аттын башын буруп чыкты эле, жолунан ошол замат бир коргоочуну көрүп, андыктан тайгазанга жакындаган жок. Тайгазандын чети мына кадимкидей баткак болуп турат. Бирок ал көп деле ыңгайсыздык жаратпай эле оюнчулар үчүн. Тескерисинче күн ысык болгондон көрө ушундай аба ырайы болуп турганы жакшы. Аларга ошол Акбулат майданында Бишкек шаарынын мэринин кубогу үчүн болгон беттештин алгачкы оюну кирүү акысыз. Андыктан каалоочулар келип, мына ушул жерде бул беттешке күбө болсо болот. Канча ирет аракет кылды. Коргонуу өз деңгээлинде. Көк жалдын коргонуусун жаруу өтүү азырынча мүмкүн болбой жатат Төш булак командалары үчүн. Калсын ышкырыгы ал мезгилде жаңырды. Жана алмашууда бул жерде каташылып кетти. Эмне болуп кетти? Азыр аныктайбыз. Алмашуучу жай бар, мына ошол жерден алмашыш керек. Эгерде ал туура эмес болуп калса, бир оюнчу жаза мамысына байланып калышы да ыктымал. Көп алыс баруунун кереги жок, мына ушул жерден беттеш уланышы керек. Жаза мамысына келбейби бирөөсү? Кимиси келет? Көкжал болсо убакытты кетирбей келет деп атат. Бул эми көкбөрүдө ушундай таза 20 мүнөт деген жок. Мисалы үчүн футзалдагыдай, баскетболдогудай таза 20 мүнөт эмес, бул кадимкидей эле чоң футболдогудай убакыт. Мисалы үчүн анда 45 мүнөт болсо, ошол 45 мүнөт эле. Ошол сыяктуу бул 20 мүнөт башталды, демек аягына чейин. Ошондуктан Көкжалдын оюнчулары убакытты кетирбей эртерээк жаза мамысына бар деп айтты дагы. Азыр Төш булак командасынан Нурбол Муратов жаза мамысына байланды. Жаза мамыга 2 мүнөт байланат. Ошондуктан азыр Төш булак командасы бир оюнчуга аз болуп турган учурда. Оюн таласында эки командадан тең 4төн гана чабандес болот. Андыктан бир командада 3, бир командада 4 болгон мезгилде албетте артыкчылык мына ушул 4 оюнчу 4 чабандестен турган командада болот. Андыктан алар мына ушул бир оюнчуга көптүгүн пайдаланып, улакты тайгазанга салып кетсе болот. Бирок азырынча иш жүзүндө тескерисинче улак менен мына ушул Төш булактын оюнчусу жүрөт. Аутка да кеткен жок. Жана тайгазанга жөнөгөн учурда албетте бир эмес 2 оюнчу жолунан тосуп чыкты, себеби алар бир оюнчуга көп. Андан көрө аутка чыгарып салса жакшы болбойт беле. Жекеме-жекеден убакыттын баарын кетирмек. Көкжал командасы бул мүмкүнчүлүктү пайдаланышы керек эле. Эгерде улак тайгазанга салынса, анда жаза мамысына байланган чабандес канча убакыт өткөнүнө карабастан ал кайрадан оюнга кошулуп кетмек. Бул алмашууда туура демек туура аракет көрүлүшү керек. Бул дагы өтө маанилүү. Мына ушул бир оюнчу аянттан чыгып кете электе экинчиси кошулуп кеткени үчүн ал жерде ошентип Төш булактын оюнчусу Нурбол Муратов жаза мамысына байланып калган. Аттын башын буруп келди дагы оң сол жагынан келсе болот. Ооба, тоскоолдук кылган эч ким жок. Жана улак тайгазанда 3-1 эсеби бул жерде катталды. Ал эми Бакыт Жунусалиев, эгерде жаңылбасам, Бакыт Жунусалиев ошентип бул жерде улакты тайгазанга салып кетти. Төш булак командасы азаматына караңыздарчы. 3 чабандес ийгилик жаратып кетти. Демек Төш булак 4 болуп ойногонго караганда 3 болуп ойногондо ийгилик жаратары далилденди. Бул албетте ушул улакты Төш булак болчу, андыктан атаандаштарына бербей жүрүп аягында ийгилик жаратып кеткен. Азыр болсо Көкжал абалды оңдогонго аракет кылат. Көкжалдын оюнчусу бул Айбек жок, Тилекмат экен. Тилекмат Касенов же Касымов, Тилекмат Касымов аутка
улакты чыгарып алды дагы. Телекмат эмес, бул болсо Турсунбай Калысбеков болчу экен. 3-1. Экинчи таймдын 10-минутасы. Өзүнүн өкүмүн сүрүп атат. Жана жекеме-жеке Көкжал командасынан Сейтек Мамбеталиев чыкты Эргаш менен кайрадан эле. Сейтек болсо мына улакты жерден эңип, сол такымга басты. Жана тайгазанды көздөй жөнөдү. Коргоочулар тоскоолдукка жетишет болду экен. Өтө жакшы ылдамдык менен бара жатат азыр. Жана улак тайгазандын кырына тийип туруп андан ары түштү. Бул болсо демек Көкжалдын оюнчусу Өмүрбек Урматулов. Эсеп сандарын кыскартканга өтө жакшы мүмкүнчүлүк болду. Эгерде анын минген аты тайгазанга жакыныраак барып берсе, анда эсеп сандары 2-3-кө айланмак. Тайгазандан болжол менен 1,5 метрде алысыраак өттү дагы. Мына ошонун жыйынтыгында бул жерде улакты тайгазанга ыргытканда кырына тийип туруп андан ары сыртка түшүп калды. Улак жерде, андыктан сүрмө топ аттардын туягынын арасынан улакты эңип кеткенге аракет кылып атышат. Улак жерден көтөрүлдү. Ат үстүндө улактар азыр орун алып атат. Азырынча Төшбулак командасында Көкжалдын оюнчулары аны тартып кеткенге, атаандаштарынан алып кеткенге аракет кылууда. Эки жактан эки атаандаш ошентип аракет кылып чыкты эле. Бир сыйра азыр айланып чыкты Төшбулактын оюнчусу Марат Автандил уулу буга чейин бир рет улакты тайгазанга салган. Жана эсеп ошентип 4-1. Дал ошол Мурат Автандил уулу Төшбулак командасынын чабуулчусу. Бул Автандил уулу минген аргымагы Барон. 1994-жылы төрөлгөн, 25 жаштагы чабандес. Эсеп 4-1. Бул эми жеңишке болгон түздөн түз чакырык деп айтсак болот. Көкжал командасына мындан аркы 3-чү таймда жана ошондой эле азыр 2-чи тайм бүтөрүнө 7 мүнөт калды. Кыйын болот дейм. Мындан аркы калган убакытта жок эле дегенде 3 упай улак салыш керек. Калсын ышкырыгы токтогула. Анткени улак ортого турбай калды. Ортого ташталбай калды тагыраагы. Ортого ташталышы керек. Жок, ортого эмес. Демек, убактысынан эрте чуркап кетишкен экен. Калсын ышкырыгысыз. Алар ошол өздөрүнүн белгиленген чийинен бери жылып кеткен. Албетте ал жакта чийин деле көрүнбөйт, бирок болжол менен бар. Ошол алмашуучу жерде болжол менен чийин болушу керек. Ал жерге атайын мына төгүлгөн чийин ал аттардын туягынын астында демек көрүнбөй калыптыр. Жана сүрмө топ улакты жерден кантип кетет болду. Сүрмө топтун арасынан улакты абайлаш керек. Бири-бирин катуу келип кагып согуп кеткенге эреже уруксат бербейт. Жакын аралыктан сүрсө болот. Эгерде бир аз алысыраактан келип кагып кетсе, автоматтык түрдө жаза мамысына байланат. Жекеме-жеке белгиленген убакытта улакты жерден эч ким көтөрүп кете алган жок. Андыктан эки команданын бирден оюнчусу ортодогу тегерек чейинден улакты эңүү үчүн аракет кылат. 3-чү номердеги бул Төшбулак Көкжал командасынын оюнчусу Сейтек Мамбеталиев азыр ортодо. Бирок Сейтекти жакындаткан жок улакка. Төшбулактын оюнчусу Айбек Айкенов улакты жерден эңди жана ошол замат оң такымга басты. Айбек Айкенов такымга басылган улакты суруп кетип албетте оңой эмес. Жок, аттын башын буруш керек. Азыр коргоочулар өтө көп, андыктан тайгазанга бул жерде жакындоо мүмкүн эмес. Топтон сурулуп чыгабы, өнөктөшүн өткөрүп берди. Алыстан тагдана көрүнбөй атат, бирок болжол менен улак азыр Уланбек Асанбековго өткөрүлүп берилди. Жал эмеспи? Чындыгында ал эмес экен. Бул улакты алып жүргөн азыр Азирет Муратбек уулу.
Торнадо менен хоккейдегидей мына өзүнүн тайказанын артын өтүп алды дагы. Жок дегенде бул тарапта бир эки атаандашты калтырууну ал көздөп атат. А жок, өнөктөшүн өткөрүп бергенге аракет жасады, өткөрүп бергенге жетиштиби же эмне болду? Карама каршы тараптагы тайказанды көздөй барыш керек. Жок, өткөрүп бергенге жетишпептир. Өнөктөшүнө дагы деле улак менен ошол Төшбулактын оюнчусу Азирет Муратбек уулу жүрөт. Азирет ылдамдыкты күчөттү. Бирок баары бир топтон суурулуп чыгып кете алган жок. Мына сүрмө топко келип бул жерде кошулду. Бир айланып чыгат го дейм. Ат үстүндө улакка жабышты. Улак тартыш орун алып атат. Улакка жабышкан бул мына Төшбулактын ошол жактагы кашка атты минип жүргөн оюнчусу. 4-1 эсеби албетте бул комфорттуу эсеп саны деп айтсак болот. Төшбулак үчүн убакыттын өткөнү албетте аларга пайда. Ушул Көкжал командасы алгачкы салымды салгандан кийин такыр ийгилик жарата албай коюшту. Ошентип Көкжалдын бир салымына Төшбулак командасы 4 салым менен жооп берди. Мына жооп деген ушундай болушу керек чынында. Жекеме-жеке кайрадан орун алат. Экинчи таймдын деле соңку минутталары өзүнүн өкүмүн сүрүүдө. Бул рет дагы жекеме-жекеге ушул Көкжал командасынан Сейтек Мамбеталиев чыгат болду экен. Дал ошондой мына Сейтек Мамбеталиев, ал болсо Төшбулак командасынын оюнчусу Уланбек Асанбековго каршы тайм ашып атат. А жок, бул жерде Айбек Айкенов. Айбек Айкенов, ооба. Айбек Айкенов. Кана Айбек болсо бул рет улакка жакындай албай жатат. Айбек Айкенов азыр ал 31 жашта. Скорпион деген аргымак менен чыгышы керек эле, бирок азыр ал минген атындагы номер менен өзү кийип жүргөн формадагы номер бири-бирине дал келбей жатат. Андыктан кандай болду экен? Кайсыл аргымак минип жүрдү болду экен? Кандай болгон күндө дагы, бирок анын аты жекеме-жекеге өтө жакшы даярданганы көрүнүп турат. Азыр эми атаандашын сүрүп ары жылдыра албаса дагы буга чейинкисинде ийгилик жаратып кетти. Мына аттардын тиреши башталдыбы? Дал ошондой аттардын тиреши. Азыр болсо Айбектин минген аргымагы өзүнүн позициясын оңдоп кетти эле. Жана улак теңе албай калып, кайра бурулуп келгенче Мамбеталиев ал такымга басып алганга дагы жетишти. Ортодо 1-2 секунддай бош убакыт калып калды дагы. 2 секунда көкбөрүчүлөр үчүн бул өтө кенен убакыт болуп эсептелет. Андыктан көз ачып жумганча ийгилик жаратып кеткен ат үстүндө улак тартыш жана жыйынтыгында ошентип Көкжал оюнчусу улакты өзүндө алып калды. Көкжалдын улакты басып жүргөн чабандеси да кашка атты минип жүрөт. Бул болсо Тариел Шайлообек уулу. Тариел тайказанга келди, кош такым менен эсепте өзгөртүш керек эле. Жок, 1 секунда жетпей калды. Дагы бир ушундай деменен ыргытканга эле убакыт болсо эсеп сандары 2-4 айланмак. Көкжал чабуулга чыккандан башка аргасы жок. Анткени эсеп 1-4 болуп турат. Алар үчүн эки атаандашты артта калтырды. Улакты ээрдин кашына койду эле. Ошол жерден кайрадан жерге түшүрүп алды. Төшбулак чабуулда. Төшбулактын чабуулу эмне менен жыйынтыкталат? Мына кош такым ийгилик жаралыш керек. Дал ошондой 5-1. Эсеп 5-1ге айланды. Ал эми Расул Ажагараев бул салымдын ээси болду. Эсеп 5-1 экинчи тайм соңуна чыкты. Ишенимдүү Төшбулак командасы алдыда бара жатат. Алдыда дагы 20 мүнөт бар. Дал ушул 20 тыныгуудан кийин дагы 20 мүнөт бар 3-чү таймда. Эгерде абалды оңдойм десе, Көкжал командасы ошол акыркы 20 мүнөттүктү өтө
пайдалуу колдонушу керек болот. Көкжал менен Төш булак командасынын ортосундагы 3-чү тайм башталды. Жана ошол замат эсеп сандары өзгөрүп кетиши ыктымал. Абайлаш керек, аттан түшүп кетти. Калыс ышкырыгын жаңыртты. Себеби ден соолук албетте баарынан үйдө турат. Эсеп сандарында 5-1 айланып кеткен Төш булак ишенимдүү алдыда. Азыр жок эле дегенде дагы 4 ирет улакты салуу керек Көкжал командасы. Эсиңизге салып коелу, мына сары боз кийим менен булар Көкжал командасы, ал эми сары кызыл кийимчендер Төш булак. Формалары өтө жакшы. Мына ушул азыр Төш булак дагы ошол эле учурда булакты Төш булактын оюнчусу такымдан чыгарып туруп ийгилик жаратып кеткенге мүмкүнчүлүк ала алган жок. Азыр болсо жок, аттан түшүп калды. Эсепке кирбейт. Анын үчүн өнөктөшү ийгилик жаратышы керек. Өнөктөшү ийгилик жаратышы керек эле. Жыйынтыгында кандай болду азыр? Мына бир сыйра ары бери айланып келип, эми улакты салса болот. Жок. Абайлаш керек. Өтө жакшы бурулушту, өтө жакшы аттын башын буруп тайгазанга барып келди эле Мелис Муратов. Бирок бул иретте агаларга ийгилик жылмайган жок. Төш булакта чабуул көп эле болду. Бирок ушул булакты тайгазанга салуу учурунда аларга бир аз жолдун болушу жетишпей жатат. Буга албетте Көкжал командасында бир аз ийгилик жара албай атат дагы. Буга албетте Төш булактын оюнчуларынын салымы бар. Себеби алар кандайдыр деңгээлде коргонууда каршылык көрсөткөнгө жетишип калууда. 3-чү таймдын бул алгачкы минуталары кетип атат. 5-1 эсеби бул түздөн түз оюнга таасир эте турган эсеп. Андыктан убакыт Төш булактын пайдасына иштеп берет. Эгерде дагы бир же эки улак салып кетсе, анда таптакыр эле. Бул 3-чү партиянын 3-чү таймдын мааниси деле кетип калат. Бүгүн дагы мындан сырткары 3 беттеш каралган. Ошол 3 беттеш болсо бул четинди жана келечек Суу Самыр менен ойнойт. Азыр бул оюн бүткөндөн кийин андан соң келечек менен Кара Балта жана ошондой эле Бишкек менен Ак Жол командасы бар. Эми бул Бишкек шаарынын мэринин кубогу, Бишкектин 4 районунан 4 команда, андан сырткары Чүй облусунун дагы 4 командасы бар. Ак Жол мисалы үчүн Чүй облусунун командасы. Төш булак деле сокулуктук, бирок ал учурда мына ошол демек Бишкек шаарынын бир районунун атынан чыгып жаткан мезгили. Жекеме жеке орун алууда Төш булактын аты кадимкидей ишке кирип кеткенге дагы жетишти эле. Ал учурда Төш булак оюнчусу булакты жерден энген, ат үстүндө улак тартышта Көкжал командасынан чыккан бул Мелис Муратов ийгиликте болуп кетти. Байге фондун эсиңиздерге салып өтөлү. 1-чи орун 350 миң, 2-чи орун 200 миң, 3-чү орун 100 миң жана 4-чү орун 50 миң. Жалпысынан ошондо 700 миң сом байге фонду каралган. Сүрмө топ улак үчүн азыр күрөшүп жаткан учуру. Көкжал албетте чабуулда кош такым менен улак тайгазандын кырында турат жана тоскоолдук жаралды. Төш булактын оюнчулары коргонууда сапаттуу, бир топ эле сапаттуу болуп атат. Себеби мына азыр 1 доли секунда, 2 доли секунда кечиге турган болсо эсеп сандары 2-5ке айланмак. Бирок Төш булак бул ирет дагы абалды оңдоп кетти.
Көкжал барын туура уюштуруп барып туруп, эң аягында ушул каруу жетпей калып атабы же кичине убакыт жетпей калып атабы, ушул чабуулдарын салым менен толуктай албай келүүдө. Улак аянтан сыртка чыгып кетти. Андыктан жекеме жеке Төш булак шашыш керек. Мына улакты жерге түшүрбөй, ошол замат эртерээк жекеме жеке боло турган жерге алып келе жатат. Жана бул жерде азыр ортого Төш булактан Уланбек Асанбеков чыкты. Ага каршы Көкжал командасынан Турсунбай Калысбеков. Турсунбай Калысбеков ак таноо менен 2000-жылы төрөлгөн оюнчу. Азыр мына быйыл 19-га чыга турган Турсунбай. Бул ак таноо эмеспи дейм. Негизинен ак таноо менен чыгышы керек эле. Азыр болсо жекеме жекеде Төш булактын оюнчусу Уланбек Игилту Байтору бүгүн жекеме жекеде өтө сапаттуу оюнду жүргүзгөн, бирок позициясын алдырып койгон учурда ошол замат Турсунбай улактын бир бутунан кармаганга жетишкен. Бирок өзүнүн аргымагы улактын бир тарабын басып алгандыктан кайрадан кое бергенге аргасы болду. Буларга белгиленген убакыт бар. Улак жерден көтөрүлбөсө, анда башка чабандестер жекеме жекеге чыгат. Аттардын тиреши өтө сапаттуу. Караңыздарчы, айкырык-кыйкырыкты салып, ошентип ары бери бири-бири менен тиреш баштады. Мына ушул эки аргымактын азыр баасы канчалык көтөрүлүп атканын дагы байкасак болот. Бири-бирине артыкчылык берген жок. Бири-биринен ашса ашып, бирок кем калбаган оюнчулар, аргымактар мына ушул жерде өзүнүн күчүн сынады. Азыр болсо жекеме жекеге кайсыл тараптан кимдер чыкканын байкайбыз. Бул жерде Төш булак командасынан ким экенин айтканча эле улакты эңкеткен бул Көкжалдын оюнчусу Адылбек Кересбеков. Акбалбан менен Акбалбан чыныгы ошол көкбөр үчүн жаралган аргымак экенин дагы байкадык дагы. Азыр болсо мына Төш булактын оюнчусу Автандил уулу, Марат Автандил уулу. Ал аянттын сыртына чыгып кетти. Кезектеги жекеме жеке орун алат. Кайрадан Акбалбан чыгабы? Жок, Акбалбан чыкпайт. Көкжал командасынан кайрадан эле Турсунбай Калысбеков келди. Турсунбай Калысбеков менен Төш булактын чабандеси Айбек Айкенов. Жекеме жекеде Төш булактын аргымактары көз көрүнүп артыкчылык көрсөтпөсө дагы, бирок алар ушул учурду пайдаланып улакты эңип кеткен учурлар көп кездешкен. Мына азыр дагы жакшы позицияны ээлеп алды жана улакты жерден эңгенге жетишти. Улактын салмагы өтө оорлоп кетиптир. Караңыздарчы. Бир силкип туруп аркы бутунан кармайын деген учурда жерге түшүп калды. Мына эми көтөрүп кетсе болот. Болжол менен улактын салмагы азыр бир 40 килограммдан көбүрөөк. 35 кило болот. Негизи оюн башталгандагы салмагы, бирок ал сууга чыланып калды дагы, салмагы оорлоп кетти. Улак сууну өзүнө сиңирип алды, жок эле дегенде бир 5 литрди сиңирди болуш керек. Ошондо болжол менен бир 40 килограммдын тегерегинде. Жада калса 40тан деле оорураак деп айтсак болот. Азыр болсо Төш булак менен кайрадан аут, кайрадан жекеме жеке. Мындан ары беттеш мына ушундай тартипте деле өтүп калышы ыктымал. Тактикалык жактан бул албетте Төш булакка ийгилик алып келет. Убакыттын өткөнү ошол кызыл кийимчендер үчүн пайдалуу. 9-минут болсо, анда дагы 11 минута бар. Дагы 11 минута ичинде Көкжал командасы 4 рет улак салып, өздөрүнүн тайкаганын кургак сактап калышы керек бул учурда. Ошондо гана маселе өзгөрөт. Антпесе Төш булак ишенимдүү ошентип бүгүнкү беттеште жеңишке жетүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп бара жатат. Азыр мындан кийинки оюн бул акыркы демек тайм, андыктан мындан кийинки оюн тууралуу эсиңиздерге салып өтөлү. Четинди менен Келечек Суусамыр беттешет. Ал чабандестер негизинен даяр, мына ушул Акбулат майданында жүрүшөт.
ат майдандын мына аркы четине өтүп кетишкен экен. Мына топ болуп ошол жакта келе жатышат. Сиздерге ал көрүнбөйт болуш керек, анткени окуя бул жерде жекеме жекеде орун алгандыктан камера дал ошол жакты тартып аткан учуру. Азыр болсо Төш Булак командасынан Айбек Айкенов чыккан кайрадан. Айбек Айкенов ары жылып кеткен учурда мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ошол замат Тариел Шайлоубек болот. Ал улакты теңгенге жетишти. Октябрь районунун атынан чыгып атат Көкжал командасы. Тариел Шайлоубек уулу дагы деле улак менен такымга басып алган, андыктан такымга басканына карабастан улакты алып кетти. Такым деле демек сактабай калган. Азыркы чыныгы балбан билек кыргыздын мырзалары ийгилик жаратты. Азыр болсо тоскоолдук кылган эч ким жок. Эч кандай шашпастан улакты тайгазанга салса болот. Шашуунун кереги жок. Салбайбы эмне турат? Кош такымды күтүп атабы? Ооба. Эреже бузуу жок. Булар оң тараптагы тайгазанды көздөй барат. Дал ошондой. Өздөрүнүн тайгазанына сала алмак экен. Чындыгында мен дагы бул жагынан адашып калып турмун. Эң башкысы чабандестер өздөрү адашпашы керек. Өздөрүнүн тайгазанына салып алган бул албетте жакшы нерсе эмес. Мындай учурлар кездешкен. Буга чейинки мында ушул Нооруз майрамында жогорку лиганын, биринчи лиганын алкагындагы бир оюнда дал ошондой көрүнүш ишке ашкан болчу. Анын жыйынтыгында бир улак менен артта, бир салым менен артта келе жаткан команда атаандаштарынын өздөрүнүн тайгазанына салып алып, автогол деп айтсак болот, аны жыйынтыгында 2 салым айырма жаралып кетип, 3-чү таймдын башы болчу. Ошол бойдон унутулуп калышкан. Азыр болсо убакытты чоюу менен алектенип атат. Убакытты чоюу менен ошол Төш Булак командасы алектенди, бирок түздөн түз убакыт чоюу эмес. Алар чабуулга деле аракет кылууда. Болгону бир идеалдуу бир жүрүш менен аны ишке ашыргысы келип атат. Аут абалы катталган жок жана азыр улак ушул жерден өнөктөшүнө өттү же өткөн жокпу? Азырынча улак менен жүргөн бул Бакыт Жунусалиев болчу. Ал дагы деле Бакыт Жунусалиев улакты оң такымга басып жүргөн экен. Ыңгайлуу учурду күтүп атат. Мына бери жакты көздөй баратып, азыр өнөктөшүнө эми бул рет өткөрүп берди. Шамал менен жарышып, ортолук бөлүккө чейин бурду. Кандай кооз көрүнүштөр, мына аттын башын бурду дагы. Эми тайгазанды көздөй жөнөйтүп койсок, жок андай эмес. Мырзабек Амангелди уулу мына улакты сол такымга өтө ишенимдүү басып, мына ыңгайлаштырып алды. Биротоло тайгазан жака барууну көздөгөн экен. Жок дегенде бул жакта бир атаандашты калтыргысы келет. Ага каршы Көкжалдан Кубаныч Досалы уулу барды. Кубаныч Досалы уулу ал тоскоолдук кылган жок. Мына Кубаныч артта калды. Ошол учурда Бакыт азыр өнөктөшүнө улакты өткөрүп берген. Жакшы ишенимдүү ылдамдык менен бара жаткан бул Жаныбеков, Азмур Жаныбеков. Тайгазандын кыры бир топ ушул сырткы тарабы сыйгалак болуп калган, андыктан аттар ошол жака барганда сыйгаланып кетиши да ыктымал. Жаныбеков улакты тартып койбойт болду экен. Жок, дагы деле ал улакты өзүндө алып жүрөт. Оң такымда артынан бир эмес 2 атаандаш артынан ошентип 2 атаандаш каршы чыккан. Аларды артта калтырды дагы. Тайгазанды көздөй барайын десе, кайрадан коргоочулар жолунан акырындап тосуп чыгып келе жатат. Ошентсе дагы Тайгазанга жакындап барганга аракет кылып көрдү. Аттын башын сол тараптан бура алган жок, оң тараптан бурабы. Аутка чыгаргысы келбейт Азамат. Мына Төш Булак упай жагынан алды экенине карабастан, аутка чыгып кетпестен мына ушул дагы улакты Тайгазанга салганга аракет кылып атышат. Экинчи таймда бир ирет да ийгилик жарата алган жок Көкжал. Үчүнчү таймда дагы ал ишке аша элек. Биринчи таймдын биринчи минутасында бир ирет улак салышкан. Ошол улагы азырынча жалгыз бойдон калууда.
канчалык аракет көрүлбөсүн, баары бир Көкжалга ийгилик жылмайбай жаткан мезгили. Убакыт болсо өтүп атат. Мына азыркыдай ушул улак аянтынын узун туурасын толугу менен колдонуп, Төш Булак командасы ийгилик убакытты өткөрүү менен алек жана азыр чабуулга жөнөдү. Жолунан бир коргоочу тосуп чыгат. Улакты такымдан чыгарган жок. Анткени такымдан чыгарды деген демек Булакты атаандашка тарттырып коюу дегенге барабар. Такымы катуу экен. Өтө көпкө чейин алып жүрдү, бирок азыр гана өнөктөшүнө өткөрүп бергенге жетишти. Көкжал командасы эми жеңилүүгө моюн сунуп деле калгандай. Себеби убакыт аз калды, эсеп айырмасы өтө көп. Алгачкы улакты салган оюнчу мына ушул Төш Булак командасынан бул Марат Автандил уулу. Дал ушул Марат азыр улак менен жүрөт. Бул Марат Автандил уулу Төш Булактын чабуулчусу. Атаандаштарды артта калтырып, сүрмө топтон өтө жакшы сурулуп чыгайын деди эле. Бирок 8 номердеги Тилекмат Касымов бул Көкжалдын коргоочусу өтө мыкты экен. Сүрмө топтон сурулуп чыкса, кайрадан жолунан тосуп чыкты дагы. Ал кезектеги бир атаандаштардын салымынан өз командасын коргоп калды. Аут жана биз эми бул жерден жекеме-жекеге күбө болобуз. Албетте улакты жерге таштап кетти. Убакытты чоюу үчүн бул тактикалык жактан толук туура. Улакты жерге таштап кетсе, Көкжалдын оюнчусу барып ага кыр көрсөтүп атат, эмнеге таштап кетесиң деп. Албетте, эми өзүнүн командасынын ийгилиги үчүн таштап кетти. Жок дегенде бул жерден бир 30 секундда убакытты Төш Булак командасы утту деп айтсак болот. 30 секундда бул албетте маанилүү. 30 секундада бир рет улак салып кетүү мүмкүнчүлүгү бар. Мына ышкырык жаңырды. Көкжал командасынан Адылбек Керезбеков чыкты. Акбалбан эмес, башка аргымак менен чыгыптыр. Ортого ал эми Төш Булактан Уланбек Асанбеков. 20 жаштагы Уланбек улакты эңгенге аракет кылып атат. Сол жагынан да эңкейип көрдү, оң жагынан да эңип кеткенге аракет кылып көрдү. Бирок эки аракеттен ийгилик алып келген жок. Атаандаш артта турат. Артта турган учурда улакты эңүүгө негиз жок. Себеби абалды көзөмөлдөй албайсың. Мына каптал жакта турган учурда ат менен тирешип атып, мына ошол убакта эңип кетсе болот. Мына азыр анда болгону бир 5-6 доли секунд эле мүмкүнчүлүк болду. Андан көбүрөөк убакыт керек ийгилик жаратуу үчүн. Жыйынтыгында эмне болду? Жыйынтыгында ийгилик ошентип бул жерде Уланбек үчүн жаралды. Түз эле аутка бара жатат. Аутка чыгарбай таштап кетпейт беле, чыгарып туруп таштады. Бул деле тактикалык жүрүш. Ат менен дубалдын кырына кагылып калайын деди. Көкжалдын оюнчулары эч ким тоскоолдук кылбаганына карабастан улакты эңе албай жатат. Бирөөсү аттан түшөт го дейм. Жок, ар жактан дубалдын ар жагынан бирөө пайда болду дагы. Көкжал командасына жардамга келди. Канчанчы минута жүрүп атты экен? Мен оюнча бир 5 мүнөттөй эле убакыт калды. 3-чү таймдын бүтөөрүнө. 5 мүнөт ичинде эми 4 рет улак салуу кыйын го дейм. Көкжал үчүн буга чейинки ошентип мына 45 жок 55 мүнөт ичинде бир улак салган команда 5 мүнөт ичинде 4 рет ийгилик жаратуусу оңойго турбай калат. Ышкырык жаңырды жекеме-жеке. Төш Булак командасынан бул рет дагы Айбек Айкенов чыккан. Айбек Айкенов ыңгайлуу позицияны кармагандай болду эле. Жана улакты жерден эңип кеткенге жетишти. Атаандаштар тараптан Замир Алтынбек уулу тоскоолдук кыла алган жок. Эми тайгазанды көздөй акырындап жылып жөнөдү. Айбек Айкенов
Оң тарабында да атандаш, сол тарабында да атандаш. Алардын арасынан сурулуп чыкканга азырынча мүмкүнчүлүк жок. Албетте өнөктөштөр жардамга келиши керек. Өздөрүнүн тайгазанын көздөй жөнөкү жок. Ортолук бөлүккө чейине келет го дейм. Анткени Айбек Айкенов улакты өнөктөшүнө өткөрүп бергенге бел байлаган. Ал иш жүзүнө ашты. Улакты такымга басыш керек, эрдин каршында эмес. Мына такымга баска, аттын башын буруп басса, азыр аутка кетип калат. Мына аттын башын буруп туруп, ушул жерден эми жөнөсө болот. Мына атты токтоткон учурда коргоочу оюнчу жок эле дегенде бир 10 метрдей алыстап кетти. Чыныгы жана бир Мессинин ыкмасында деп айтсак болот. Улак менен жүргөн бул Төшбулактын оюнчусу Бакыт Жунусалиев. Бакыт Жунусалиев. Ал убакта убакыт бүтүп калыптыр. 5 мүнөт эмес, андан да аз убакыт калган экен. Ошентип беттеш 5-1 менен аяктады. Биз Төшбулакты жеңиши менен куттуктайбыз. Ишенимдүү жеңиш. Биринчи улакты атандаштар Көкжал оюнчулары салып кеткенден кийин катары менен 5 ирет салымды ушул Төшбулак командасы ишке ашырды. Бардык оюнчулар жакшы ойноду. Төшбулакты дагы бир жеңиш менен куттуктап туруп, азыр мындан кийин, демек кийинки боло турган беттешти эсиңиздерге салып коелу. Четинди жана Келечек Суу Самыр командалары ойнойт. Кызматыңыздарды болсо, мен Эркин Абдуллаев болдум. Кийинки оюндарды кесиптешим Бактияр Кыдыралиев алып бармакчы. Көкбөрү майрамы бүгүн башталды. Эртең жана бүрсү күнү дагы орун алат. Бул Бишкек шаарынын мэринин кубогу үчүн болгон таймаштар. 8 команданын ичинен жеңүүчү ошентип эртең эмес бүрсү күнү аныкталат. Биринчи орунга 350 000 сом каралган. Байге фонду жакшы эле. Биз болсо демек сиздер менен коштошмокчубуз. Бир нече убакыттан кийин кийинки оюндан Четинди жана Келечек Суу Самыр беттешинен жолукканча саламатта болуңуздар.